Сооротуучу Кудай. 28 декабрь. Элчи Павлдын катынан мындай сөздөрдү окуйбуз. Рухум тынчтана албады. Анын мындай акыбалда болуусуна себептер болгон. Ал Тит тууралуу тынчсызданып жаткан. Ички жан дүйнөсүндө катуу тынчсыздануунун пайда болуусу адамга дайыма бир нерсе тууралуу айтат. Тынчсыздануу келип, өзүңө орун таппай, жүрөктөн тынчтык кетип жатса, буга себеп бар. Кээде Кудайдын руху ошол аркылуу бизди бирөө үчүн сыйынууга чакырат. Мүмкүн ал адам кыйынчылыкка дуушар болуп, биздин сыйынуубузга муктаж болуп жаткандыр. Рухубуздун абалына дайыма көңүл бөлүп туралы. Кудайдын рухунун биздин рухка айтып жатканына сезимтал бололу. Бул өтө маанилүү.